Ассаламу алейкум туғандар. Бүгін мына поселок имени Мамонтовадан сіздер үшін 5-16 сотик жері менен мынандай түнүкө менен толугу менен түнүкө менен заборлорун жасалган 3 бурчу бурчунда көчө кошуна жок жерде жайлашкан момундай сарайлары менен мына карасаңыз ичинде канча сарай, канча узундугу, менимче бул узундугу 25 метрдей бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Достор, артында момундай бош жерлер бар. Албетте, Россияда жер кенен. Мына бош жерди дагы айыл өкмөт менен сүйлөшүп, кенен эле алып алсаңыздар болот. Келечекте ким ошол үйдү сатып алса, ушул бош жердичи менимче дагы бир 20 сотик кошуп алса болот. Сатып алгандан кийин момундай сарайлары бар. Буну Россияда сеновал деп айтат. Там башы менен кошо карасаңыздар, достор, узун сарай менен момундай жанда дагы сарай, артында дагы жер бар. Сетка 4 тартылган, достор. Момундай банясы менен азыр үйдүн жанында гаражы турат, кыш менен салынган кирпич менен, силикатный кирпич менен. Момундай огороду биягы дагы кенен, артында дагы тетиги сетка 4 менен тартылган. Бул айтышы боюнча 20 сотук, хозяин, кожоюндун айтышы боюнча 20 сотук жери менен мынакей көрдүңүздөрбү, кенен жер. Алдында центральный көчө, центральный көчөдө турат. Азыр үйдү биякта эч ким жашабай койгон, бир 8 жылдан бери жашабайт. Ушул үйдүн, мына үйдүн документи жок. Жердин документи бар. Бирок эң маанилүүсү жердин документи болсо, үйдү оңой эле документ жасап алсаңыздар болот. Мына көрдүңүздөрбү, достор? Могу жерде септик турат. Тетигиндей көчө чоң. Биякта 25 сотик эле бар менимче. Мен уже көзүм сонун эме болуп калган. Бар жокто билип калган. Достор, момундай терезелери кебетеси бир аз начар болсо дагы терезе стеклянный, жакшы экен болсо азыр эмес. Пластик окна дегеним пластиктен жасалган. Могу жерде дагы бир имарат бар экен. Бул мотоциклга гараж деп айтышкан мага. Бирок гараж болсо дагы түшүнбөйм, кандай гараж. Мына асфальт көчө, достор. Мына терезелери толугу менен стеклопакет коюлган, достор. Түнүкө менен там башы дагы түнүкө, толугу менен там башы дагы. Мынакей, достор. Азыр үйдүн ичине киребиз. Дагы бир кайталап кетейин, достор. Бул үйдүн жеринин документи бар. Үйдү өзүнү учетко коюп, заказ кылып жасатса болот. Албетте, бул 5-6 күндүк иш. Ичине киребиз, ичиде эч ким жашаган эмес, достор. Мынакей момундай комната, саманный кирпичный дом экен. Көрүңүздөр, мына толугу менен жыгачтары, полдору жайында. Могу жерди бир аз ремонт кылып, линолеумдорду койгон экен. Терезелерин пластик коюп, печкасы жайында. Могу жерде погреб бар экен, сонун мына чоң. Могу жерде мына печкасыны талкалап, жаңыдан салып аткан мезгил экен. Достор, үй жакты мага, чындап айтсам, сиздер сурап аткан. Бир аз мындай болсо эле боло берет, жашай берем, арзаныраак болсо болсун дегендер үчүн мынакей. Мына шу үйдү арзаныраак болсо мага арзаныраак дегендерге мына көйдүм. Мына комнаталар килдеген чоң комната экен. Отопление даяр. Жасап, улап жашасаңыздар болот. Мына стеклопакеттер коюлган. Көчөгө выход бар. Көрдүңүздөрбү, достор? Бул үй сатууга чыкты мынакей. Караңыздар, 25 сотик, 20 сотик жер бар да. Мына кухня деп айтсам болот. Мына кошумча веранда. Эми эсептеп кетсек. 1,
1. Мына жерде бул ванный комната экен. Жакшы экен мына жер. Бирок буну кирпич менен салган экен, көрдүңүздөрбү? Бул жөнөкөй жыгач эмес. Кирпич менен салынган. Мына жерде кичинекей коридор. Мына эми үйдүн ичинде. Мына жерде дагы прихожка бар экен. 1, 2, 3. Мына кире бериш үйдүн конкреттүү жылуу жери мына. 1, 2, 3. Мына 4. Достор, бул өтө эле чоң үй экен. Пластик терезе. Мына ачылат кадимкидей. Бар жок жакшы. Мына жер эмелери побелка болуп, актелип, бар жогу даярданып аткан экен. Достор, ушул үй сатууга чыкты. Ким алам десе, мына жерден дагы көчө көрүнөт, достор, мынакей. Гараж бул. Бул жерде көчөдө мен көрсөткөн ал септик эмес экен, ал колодец экен, суу чыгат экен. Кудук деп коет бизде. Кудук бар экен, достор. Кудук. Көчөдө кудугу бар. Эми мынау гараж экен, достор. Мынау бул ванна эмес экен. Бул гараж экен. Гараждан машинаны коюп, бияка кайра кирип келсеңиз болот экен да. Гараж мына кирпичный. Көрдүңүзбү? Сонун килтеген гаражы менен, момундай хоз постройкалары менен канча материал жатат биякта, достор. Мына баня шпал менен салынган экен вообще. Мына жыгачтарды караңыз. Даяр малканада үстүнү алмаштырдым, ичине кирдим. Малкана ичине киргенге азыр мүмкүнчүлүк жок менде. Достор, көрүңүздөр. Үй эски болгону менен сонун сакталыптыр, ичи сонун турат. Бир аз келип өзүм ремонт кылып алам деген адамдарга мына баня. Бир аз арзан болсун дегендерге, өзүм ремонт кылып алам, жеригенен болсун дегендерге, достор, эң оңайлуу вариант. Банясыны эми кандай болсо дагы баня мына бар экен, печкасыны койсо эле даяр экен, жыгачтары бар, мына сонун жарайт. Айылда банялар ушундай болот. Мындан жакшы болсо бир аз акча коротуп жакшы кылып алсаңыздар болот. Жер кенен экен, жер, достор, жер. Артындагы жерлерди караңыз. Эч ким сиздерге бирдеме бербейт. Сиз өзүңүзгө переоформление кылсаңыз болот. Достор, сыртынан дагы тартып коем азыр. Сыртынан мына машина мына жерден келип, гаражга кирип кетсе болот сыртынан. Көрдүңүздөрбү? Түнүкө, толугу менен түнүкө. Мына баягы сыртынан гараж. Мына жерде сырттан асфальт көчө, достор. Асфальт көчө. Мына шу үйдү ким алса, достор, жыргайт. Арзан, мага арзан таап бер дегендер 99%. Мен келип өзүм устамын, өзүм мен кылып алам дегендерге мына шу үйдү мен сунуштайт элем. Центральный көчөдө жайлашкан, поселок имени Мамонтовада жайлашкан үй, достор. Көрүңүздөр, кимге кызыктуу болсо чалыңыздар.